1974 жылы май айында эксплуатацияга берилген. Ал эми ошол жылдар билесиздер, барыңыздарга эле маалым болгондой, мекемеде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан ар бир соттолгон жумуш менен камсыз болгон. Кийин Советтик социалисттик республикалар союзу таркап 91 жылы Кыргыз республикасы эгемендигин жарыялагандан бери мамлекет тарабынан мекемеге көп көңүл бурулбай калып, өндүрүштүк аймак толугу менен иш токтотулган, имараттардын эскилиги жеткен. Акыркы жылдары жазаларда тутумунун стратегиялык өнүгүү жол картасынын негизинде 2020 жылы жатаканалардын чатырчасы гана которулган. Ал эми азыр учурда өзүңүздөр көрүп тургандай эле масштабтуу иш-чара биринчи жолу жүрүп жатат. Тагыраак айтканда 2024 жылы президенттин тапшырмасы менен Министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу менен 16 мекемеде курулуш, демонтаж, оңдоп түзөө иштери башталган. 2024 апрель айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин иштер кызыуланууда.